Күндүн орчундуу окуяларын 11 каналында айтып беребиз. Кутман кечиңиз менен. Кызматынан кетет-кетпейт болуп жаткан өкмөт башчы Темир Сариев отставкага өз эрки менен кетти. Сариев бул тууралуу өкмөттүн кезексиз жыйынында бүгүн билдирүү жасады. Абакта жаткан саясатчылардан салам кат. Акыйкатчы Кубат Оторбаев коопсуздук кызматынын тергөө абагындагы айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылардын абалы менен таанышты. Ал арада Индиядагы сыйынуу жыйынында болгон өрттүн себептерин иликтене баштады. Жүздөгөн адамдар каза тапкан кырсыкка байланыштуу Индия элине көңүл айтуулар уланууда. Алдыда кененирээк мен Назика Атамбекова, 11 каналында калыңыздар. Күндүн маанилүү жаңылыгы премьер-министр Темир Сариев өкмөт башчылыктан кетти. Кыргыз өкмөтү Түшөй бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, анда Сариев соңку күндөрү анын ишине байланыштуу айтылып жаткан дооматтар боюнча атайын билдирүү менен чыкты. Эми мурунку болуп калган өкмөт башчы Темир Сариев алгач өкмөттүн буга чейинки аткарган иштерине токтолуп, өкмөт бир катар саясий чечимдерди кабыл алганын айтып өттү. Сариев ал өкмөт башчы болуп турганда Өзбекстанга таандык 4 пансионатты Кыргызстанга кайтарып алган жана Орусия менен ГЭСтерди куруу келишимин денонсациялоого барганын мисал тартты. Балыкчы коорумдуу автожолун курууга өткөн тендер чырына эч кандай тиешем жок деген Темир Сариев айрым депутаттар саясий жана материалдык кызыкчылыктын айынан жөн жерди чуу көтөргөнүн белгиледи. Эске салсак, бүгүн эртең менен Алмазбек Атамбаев премьер-министрдин укугун кеңейтүүнү сунуштаган. Тактап айтканда, президент министрлердин кызматынан кетирүүгө премьер-министрдин негизги чектеген мүмкүнчүлүктөрүн жоюу боюнча сунушту депутаттарга жиберди. Эске салсам, буга чейин транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев жол куруу тендеринин жыйынтыгында өкмөт башчынын жакындарынын тиешеси бар экенин айтып чыккан. Мындай билдирүүдөн соң Темир Сариев Малабаевди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизгени менен укук жактан тууралап жөнөтүү керектигин айтылып, артка кайтарылган эле. Эске салсак, 13 апрелде Жогорку кеңеште балыкчы коорумдуу автожолунун куруудагы калпсыздыктарды текшерүүгө алган депутаттык комиссия өз бүтүмүн жарыялайт. Өкмөт башчы Темир Сариев отставкага кетери менен анын ордуна ким премьерликке келери талкууга түшүүдө. Айрым маалыматтар боюнча өкмөт башчылыкка президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, Ош облусунун мурдагы губернатору Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги каралууда. Белгилеп кетчү жагдай, Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бир тууган ага-ини. Мындан улам кызматтык этикага ылайык парламент спикери өз ордун өткөрүп берери айтылууда. Башка жаңылыктардан акыйкатчы Кубат Оторбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы убактылуу кармоо жыйында жаза өтөп жаткандардын абалы менен таанышты. Акыйкатчы президенттин мурунку аппарат жетекчилери Данияр Нарымбаев, Каныбек Жороев, мурунку баш прокурор Нурлан Турсункулов, өкмөт башчынын мурунку аппарат жетекчиси Алтынбек Муралиев, Альфа Телеком ишканасынын мүдүрүнүн мурунку кеңешчиси Алмазбек Абеков, Жалал Абад облусунун мурунку губернатору Бектур Асанов, мурунку ички иштер министринин орун басары Кубанычбек Кадыров, коомдук ишмер Эрнест Карыбеков, экс-депутат Максат Кунакуновдор менен жолуккан. Абактагылардын абалы көрүп жаткан Оторбаев айрым саясатчылардын тагылган күнөөлөрдү моюнга албай тургандыктарын айтышканын билдирди. Ошондой эле аталган жайларда медициналык кароо талапка жооп бербей турганын, дары-дармек менен камсыз кылуу маселесин чечүү зарылдыгын белгиледи. 11 канал жаңылыктарды улантат. Дүйнө кабарларынан расмий Баку Армения ок атышууну токтотуу келишимин бузуп жатканын билдирет. Тараптар 5 апрелде ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан, бирок 7 апрелде эки тарап тең бул келишимди бузганы үчүн бири-бирин айыптап чыгышты. Өткөн аптада Орусия бул жаңжалды жөнгө салуу боюнча ортомчулдугун улантууга дилгирлигин билдирип, тараптар ортосунда ок атышууну токтотуу келишими сакталаарына үмүт арткан. Тоолу Карабахта 2 апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш оңдогон өмүрдү алып кетти. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолу Карабах бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокер каза болуп, 28 дайынсыз жоголгон. Азербайжан 31 жоокеринен айрылганын билдирет. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан кийин касташып келе жатышат. Армения колдогон жикчилдер 1990-жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 миңдей кишинин өмүрүн алган 90-жылдагы чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап берелек. Эми жүздөгөн адамдын каны төгүлгөн Индиядагы кырсык тууралуу Индиялык Керала штатынын түштүк чыгышында жүздөн ашык адам
тапкан индустриялык храмда болгон өрттүн себептеринен иликтеп баштады. Бул өрт кырсыгында 400 адам ар кандай жаракат алды. Премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү кырсык болгон жерге барып, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө кайрат айтышууда. Храмдагы өрт пиротехникалык кампасында болгон жардыруудан чыкты деп жатышат. Пиротехникалыкты индуисттердин фестивалында керектешмек. Чоң аянттын кучагында алган өрт храмдын имаратын туруштук бере албай урап түшкөн. Пиротехника Индияда майрамдарды өткөрүүдө көп колдонулат жана кайгылуу кырсыктарда алып келген учурлар аз эмес. Акыркы жолу мындай трагедия Индияга Кембридж герцогу менен герцогинянын сапары учурунда болгон. Ал арада дал ушул Индиянын элин тооруган кырсыкка байланыштуу Алмазбек Атамбаев Индиянын президенти менен премьер-министрине Керала штатындагы өрткө байланыштуу көңүл айтты. Мамлекет башчысы курман болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен кайрат айтып, бул каргашадан жабыр тарткандардын бардыгы тез арада сакайып кетсин деген тилегин билдирди. Жаңылыктарды баянdoобузду улантабыз. Кийинки бөлүктө бул кабарлар менен таанышасыз. Өзбекстанга өтүп кеткен жылкылар кайтарылды. Ташкент буга чейин тараган малдын күчтөп тартып алынганы туурасында маалыматты калп деп атады. Бензин баасы 1 сомго жогорулады. Күйүүчү майга болгон баалар бул жылы кандай өзгөртүлөт? Серепчинин берген прогнозун көрүңүз. Ошондой эле байгелүү кайтышкан кыргызстандык бильярдчылар тууралуу айтып беребиз. Дүйнөлүк спортчулардан кем калышпай, мыкты алган спортчулар коло медалды алып келишти. Оттоп жүрүп коңшу Өзбекстандын чек арасына кирип кеткен 15 жылкы кайтарылды. Маалыматтарга караганда Аксы районунун тургуну малын кайтарып берүүгө жардам сурап чек ара кызматына кайрылган. Буга чейин өзбек чек арачылары чабандын малын күчтөп тартып алган туурасында маалымат тараган. Бирок коңшуна мамлекет мындай маалыматты четке какты. Кайрылуу жолдогон Өзбекстандын чек ара кызматы Кыргызстанды жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен жергиликтүү калктын кайтарууга алып керектигин белгилеген. Жыл башында да дагы бир Кыргызстан жарандыгынын 100дөн ашык мал жандыгын өзбек чек арачылары кайтарып берген. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми аймактык кабарлардан дыйкандар Баткен облусундагы органикалык зоналарга химиялык заттар чачылганына нааразы. Бул тууралуу Алыждан кооперативинин төрагасы Турсуналы Төлөмүшев Facebook'тагы баракчасында жарыялаган. Төлөмүшев химиялык заттардан колдонуусуна тыюу салынган аймактарга USAID Агрогоризонт темилгеси Орусияда, Өзбекстанда жана Тажикстанда тыюу салынган заттарды тараткандыгы жөнүндө кабарлаган. Кийинирээк кийинки материалда. Алыштан кооперативинин төрагасы Турсуналы Төлөмүшев социалдык тармактагы баракчасында Баткен облусунун био дыйкандарынын атынан коомчулукка кайрылып, USAID'тин Агрогоризонт темилгесинин айынан аймактагы 618 гектар органикалык жер ууланып калганын айтууда. Бул проект барганда биз сунуштаганбыз, келгиле ушундай органиканы бизде бузбагыла, биз иштеп кетели, ушул чогуу иштейли, ушу органиканы колдоп бергиле деп. Анан булар бизге айтышкан, анда бизде 2 вариант бар деп. Биринчиси силердин айтканыңарга макул болуп, ушу силердин айылда органикага уруксат берилген дарылар чачабыз дешкен. Экинчиси анда биз бул айылдан чыгып кетебиз дешкен, башка айылда иштейбиз деп. Анан биз макул болгонбуз. Анан кийин айтышты, биз бул айылда иштебей турган болдук деп чыгып кетишкен. Кайра эле анан арадан бир канча убакыттан кийин кайра иштей башташыптыр. Анан эмне үчүн кайра баштадыңар десек, бизге фермерлер, айыл өкмөтү кайрылды, ошондуктан келдик деп кайра бизге айтып атышат. Анан себеп атышат бүгүнкү күнү B58-ди. Бирок эми аны токтотушка мүмкүн эмес, уже бүттү, себилип калды баары. Органикалык зонага дыйкандар ичара келишип, химиясыз жемиш өстүрүүгө макул болушкан аймактар кирет. Ошол эле учурда мындай жол менен жүргүзүлгөн айыл чарба аймагы абдан пайдалуу болуп саналат. Органикалык аймактарда өскөн азыктарына суроо талап да абдан чоң. USAID'тин иш-аракеттери био дыйкандардын аймактарына зор зыян келтирди, дейт Турсуналы Төлөмүшев. Анан булардын программасы боюнча биринчи ирет жана өрүк гүлдөгөнгө чейин борда суюктугу деп коет. Бул органикада уруксат берилген дары. Ошону себиш керек эле, бирок аны сепкен жок. Ошону сепкенде сонун жакшырылат эле да. Анан бүгүнкү себип жаткан B58'дер булар эч кандай жыйынтык бербейт. Себеби дегенде муну себиш үчүн жанагы курт кумчулар ойгонуп баштаганда, өрүк эми эле гүлүн төгүп баштаган мезгилде сепкенде анда эффект берет эле. А бүгүн королор өрүк бышайын деп калган мезгилде ошол эми бышып аткан өрүккө себип атышат. Бул улуу жагынан да зыян берет. Эгерде аны жаш балдар билбей жеп ала турган болсо, организмге зыян болот. Мындан тышкары USAID Баткен, Ош, Жалал абад жана Нарын областтарында агрогоризонт боюнча долбоорун ишке ашырмакчы. Долбоордун максаты расмий сайтына ылайык айыл чарбаны өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Тилекке каршы USAID өкүлдөрү иш-аракеттери жөнүндө ички жол жоболор
долбоорлоруна таянуу менен бизге комментарий берүүдөн баш тартты. USAID долбоорлору Америка элчилигинин жетекчилиги астында жүзөгө ашырылат. Ошондуктан элчиликтин басма сөз кызматына кайрылдык. Алар биринчи комментарий берүүгө макул болуп, кайра эле ички жол жоболорго таянуу менен электрондук почта аркылуу жооп берди. Катта Агрогоризонт долбоорунун дарылары күбөндүрүлгөн жана эл аралык коопсуздук жана сапаттык стандарттарга жооп берет деп билдирилген. Биз мамлекеттик органдарга кайрылып, Айыл чарба министрлигинин химиялык жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Мунарбек Доутов менен байланыштык. Ал аталган долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте ишке ашырылып жатканын айтып, ошондой эле химиялык кошулмалар дыйкандардын өз каалоосу менен таркалышын белгиледи. Мындан тышкары Төлөмүш Доутов айткан химиялык зат адамдарга коркунучтуу эместигин баса белгиледи. Бул маалымат туура эмес. Себеби ар бир инсан бир маалыматты массалык маалымат каражаттарына жарыялоодун алдынан же экспертизага кайрылыш керек, же атайын адистештирилген адистердин оюн угуш керек болчу. Баткен облусу боюнча 10 000 гектардай өрүк багы бар. Дыйкандар жылына 8 миллиард сомдон арбын киреше берген өрүктү дүйнөлүк базарга чыгаруу үчүн органикалык сапатты сактоого аракет кылышат. Гүлмеркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Бензинге болгон баа бүгүндөн баштап 1 сомго кымбаттаганы айтылууда. Жалпысынан баалар АИ-80, АИ-92 жана дизель майына карата жогорулаган. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензин баасы 50 тыйынга өстү. Нефтетрейдерлер бул көрүнүштө Орусиянын мунай иштетүүчү заводдору бар 10-15%га көтөргөнү менен түшүндүрүүдө. Буга чейин жыл башынан бери күйүүчү майга болгон баа кескин төмөндөшүн дыйкандар үчүн жагымдуу шарт түзүлгөнү айтылып жаткан. Бензиндин айланасындагы өзгөрмө баалар туурасында экономика тармагындагы адис профессор Жумакадыр Акинеевдин оюн билип көрсөк. Жумакадыр мырза, кош келипсиз биздин студияга. Мына 2016 жылдан бери дароо күйүүчү май 4 сомдон 6 сомго чейин арзандаганын айтып жатабыз. Мындай баалардын өзгөрүшүн сиз эмне деп түшүндүрөт элеңиз? Эми күйүүчү мөрөчү майга баанын арзандаганы бул болсо баягы жалпы дүйнө жүзүндө нефтке баалар тескин түрүндө арзандап кетти. Мындайча айтканда, мына 1,5 жылдын ичинде 2,5 эсе арзандады. Ошон үчүн бизде да күйүүчү мөрөчү май арзандап атат. Бирок тилекке каршы биздин күйүүчү мөрөчү май жанагы дүйнө жүзүндөгү тенденциядай арзандабай жатат да. Мисалы бүгүнкү күнү биздин алып аткан күйүүчү мөрөчү майыбызды кайра нефтке которсок, биз ушу бир 65-70 доллар бир баррелдик нефтинин күйүүчү мөрөчү майын пайдаланып атабыз да. А дүйнө жүзүндө азыр нефтин баасы 40-42 доллардын тегерегинде. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мындай тенденция караганда күйүүчү мөрөчү май дагы арзандаш керек эле. Бирок мына жакында Россия Федерациясы дагы бир өзүнчө токтомо алып, жанагы акциз налогторду көтөрүп, кичине күйүүчү мөрөчү май Россияда көтөрүлдү. Мына акыркы күндөрдө 1,5-50 тыйынга бизде да күйүүчү мөрөчү май көтөрүлүп атат. Себеби биз болгону биз 100% ушу Россия Федерациядан алып атабыз. Мисалы биз ушу күйүүчү мөрөчү майды азыр Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Ушу коңшу Казакстандан алсак, анда бир 15-20% дагы арзаныраак күйүүчү мөрөчү майга ээ болмокпуз. Тилекке каршы Казакстан мамлекети 6 жылдан бери тыюу салып койгон экспортко Кыргызстанга. Мына ошол тыюу алыныш керек эле, себеби биз 12 августта былтыркы жылы толук Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү болдук. Мына Казакстан мамлекети менен. Эми биздин мына өйдө жактагы өкмөт жетекчилерибиз Казакстан жакка чыгып ушу маселени чечсе, анда күйүүчү мөрөчү май Кыргызстанга келип аткан Казакстандан дагы бир 15-20% арзан келмек да. Ошентсе да олуттуу өзгөрүүлөр болбосо да майга болгон баалар экономикага кандай таасирин берет? Эми таасири түздөн түз, себеби күйүүчү мөрөчү май бизде жанагы өндүрүлүп аткан товарлар продукциябыздын бүт бардыгына өзүнүн таасирин көргөзөт. Биз жылына 1,2 миллион тонна күйүүчү мөрөчү май алабыз. Аны болсо мына азыр сомго же долларга айлансак, бул чоң көлөмдөгү акча болуп эсептелет. Мындайча айтканда, товарлардын ушу 6%тан баштап 28%га чейин күйүүчү мөрөчү майдын жанагы басына өзүнүн таасирин көргөзөт. Кээ бир жерде түздөн түз, кээ бир жерде болсо баягы башка продукция аркылуу. Ошон үчүн мына азыр дагы күйүүчү мөрөчү май арзандаса, мына биздин Кыргызстанда, мен ойлойм, бул экономикага мындай жакшы таасир көргөзүшү мүмкүн да. Сиз адис катары ушул жылга берген прогнозуңуз кандай болот? Же болбосо
азыркыдай тенденция мындан ары кандай тарапка өзгөрүлүп кетиши мүмкүн? Мен жана айтып кеткендей, негизи дүйнөлүк мындай бага караганда дагы арзандаш керек эле, бирок могу Россия Федерациясы бизге түздөн түз 100% берип аткандан кийин өзүнчө ички дагы бир акциз налогторду пайдаланып анча мынча көтөрдү күйүүчү мөрөчү майга бааны. Мен ойлойм, мына Казакстандын дагы бизге аянты ачылат. Буюрса жакында. Андан тышкары өзүбүздө 2 заводубуз бар. Мына Кара Балтада Жунда деген заводубуз 850 000 тонна нефть иштечү. Токмокко ишке кирди 650 000 тонналык. Ушу 2 заводубузду жанагы дүйнөлүк баа менен нефть алып келип, мына тыюу алынса, Казакстандан же Россиядан толук биз ошону иштетсек, анда күйүүчү мөрөчү май Кыргызстанда дагы бир 30%га чейин арзандашы мүмкүн. Себеби биздин Кыргызстанда ушу күйүүчү мөрөчү май өндүрүшү ыңгайлуураак Казакстан менен Россияга караганда. Эң биринчиден биздин электр энергиябыз 3 эсе арзан пайдаланып аткан. Андан тышкары кошумча налогубуз болгону 12%. Анан мындай айлыкты дагы ошо Казакстан, Россиядай төлөбөй, өзүбүздүн айлыгыбызды төлөсөк, анда ушу 25-30% арзаныраак болот да. Биз болсо 90% күйүүчү мөрөчү майды өзүбүз менен камсыз кылып, келечекте керек болсо мүмкүн ошо башка дагы ошо Тажикстанга же башка жака экспорттоого дагы мүмкүнчүлүк болот да бизде. Рахмат сизге. Күйүүчү майлуу майга болгон баалар туурасында экономика тармагындагы Адис Жумакадыр Кинеевдин пикирин билдик. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык бильярдчылар Азиз Мадаминов менен Дастан Липшаков Москвада өткөн дүйнө кубогундагы коло медалдар менен кайтышты. Жарым финалда жеңүүчү аталгандар бильярдтын динамикалык пирамида түрү боюнча ат салышты. Буга чейин Липшаков бильярд боюнча дүйнө чемпионатында 3-чү орунду багынткан. 10 апрелде өткөн турнирге Украина, Белоруссия, Эстония, Молдова, Армения өңдүү өлкөлөрдүн спортчулары катышкан. Мына ушундай кабарларды менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.